Эфирде Нарын жаңылыктар маалымат топтому, аларды мен Жазгул Усубалиева тааныштырам. Саламатсыздарбы, алдыдагы мүнөттө. Аймактык реформанын жыйынтыгы менен алгылыктуу иштер аткарылууда. Тагыраагы үнөмдөлгөн каражаттардын эсебинен калк муктаждыгы чечилүүдө. 5700 гектар жер бар. Анан 2 эгин чапкан комбайндагы Кудай буюрса 2 эгин комбайн алып атабыз буюрса. Өлкөгө импорттолгон азыктар кандай текшерилет? Бүгүнкү күндө кирип жаткан импорттолгон картошка таза талапка жооп берет деген тастыктаманы биз маалымдайбыз. Быйыл Нарын шаарындагы бала бакчалар 11 ай иштейт. Анын себеби эмнеде? Бул бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлер балдардын иш жакка алып барышпай жайында кыйналышкандыктан быйылкы жылы ушуну узартуусу каралып, Кезегинде ар кандай ой пикирлерди жараткан аймактык административдик реформанын абдан туура кадам болгондугун убакыт өзү ырастоодо. Маселен, аны пилоттук негизде биринчилерден болуп баштаган Нарын облусунда ири суммалар үнөмдөлүп, ал элеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизди. Мунун чектериндеги аракеттерге жергиликтүү эл да активдүү аралашуу менен айрым көйгөйлөрдүн оң жагына чечилишине барандуу салымдарын кошууда. Алардын бири биздин чыгармачыл топтун назарына илинген. Биринин артынан бири тынымсыз жөнөгөн унааларга жүктөлүп жаткан Кумшагыл Кочкор районунун Кумдөбү айылындагы Талдыбулак участкасына жол салууга пайдаланылууда. Мындай зарылдык 5 чакырым алыстыктагы аталган өрөөндөгү 1200 гектар аянтка чөп жана кылкандуу дан эгиндери экилеринен жана ага техникалардын кыйынчылыктар менен жетип келгендигинен улам жаралып олтурат. Айрыкча жаан-чачындуу аба ырайында ылай батка каралашып жада калса жөө басып болбойт. Андыктан ушул демирге көтөрүлгөнүндө жеке менчиктеринде жүк ташуучу унаалары бар айыл тургундары жапырт жумушка чыгышты. Ал эми казуу жана тегиздөө техникалары менен жергиликтүү муниципалдык ишкана камсыздады. Бул трактордун келгенине 7 жыл болду. 7 жылдан бери айдап кетем, тракторсуз болуп. Чоң күч берип аткан экенсиз. Жакшы иштер болуп атат. Жайлоого чыгабыз, жол салабыз, айылдын кызматында кылабыз, ушундай иштер болуп атабыз. Майын чечип бердик. Мындан тышкары цементин да чечип бердик. Ички каналдардын бүгүнкү күндө азыр цементи менен аларга да экскаватор келе турган жер майын чечип бердик. Аженде дагы мобилизация менен бүгүнкү күндө канал ички арыктар чабып атабыз бүгүн. Кичи мекендеринде жогорудагыдай албан иштер аткарылып жаткан теңир толуктардын пикирлеринде мындан 2 жыл мурун жүзөгө ашырылган аймактык административдик реформа пайдага гана турду. Башкаларына көз жумганда да ушу кезге дейре ар кандай техникалардан таптакыр куржалак айылдардын механикалык парктарынын жаңыртылгандыгы көңүлдү өзүнө бурат. Натыйжада айыл чарба өнүктүктөрүндө, курулушта жана коммуналдык кызмат көрсөтүүдө көкөйгө көк таштай тийген көйгөйлөр кыйла азайып олтурат. Мисалы, тутуму 7 калктуу пункттан турган Кумдөбү айыл аймагында үнөмдөлгөн каражаттардын эсебинен 2 жаңы комбайн жана 1 экскаватор алынган. Биз ошо Нарын өнүктүрүү фондуна дагы бир ушундай экскаватор 9 миллионго проект жазганбыз. Теңиртон. Аныбыз өткөн, бүгүн азыр тендерде буюрса ал техника да келет. Анан биздин Кумдөбү айыл өкмөтүндө 5700 гектар жер бар. Анан 2 эгин чапкан комбайндагы Кудай буюрса 2 эгин комбайн алып атабыз буюрса. Элеттиктердин минтип сатып алуу жөндөмдүүлүктөрүнүн артышына буга чейин өз алдыларынча чарбачылык жүргүзүп келишкен жайыт комитеттери, суу пайдалануучулар ассоциациялары сыяктуу коомдук уюмдардын айыл өкмөттөрүнүн тутумуна киргизилгендиктери себеп. Мындай структуралык өзгөртүүлөрдүн жыйынтыктарында Нарын облусу 2 жыл ичинде 292 миллион сомдук кошумча кирешиге ээ болгон. Бул акчалардын бардыгын жана муниципалдык ишканаларды ачып, аккумуляциясын ошол ишканаларда топтоп атабыз. Чогулган акчаларды эле кайра эле ошол акча туй турган, акча кайра алып келе турган долбоорлорго салган аракеттебиз да. Мындай кылбасак бир аз кийинчерээк оорураак болууда да. Эми дотацияда олтурган дагы бул чындыгында жакшы эмес нерсе. Ошон үчүн биз чоңоюшубуз керек, акча табышты дагы үйрөнүшүбүз керек, ишканаларды да иштетишибиз керек. Өз киреше булактарыбызды көбөйтүшүбүз керек да. Ошону менен бирге эле аймактык административдик реформа элдин активдүүлүгүн көрсөткөндүгү менен да өзгөчөлөн алды. Демек, алган багытыбыздын тууралыгынан күмөн саноонун эч кандай кажети жоктур. Жазгул Усубалиева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.
Жыл башынан бери Кытай Республикасынан 5900 тоннадан ашык картошка импорттолгон. Өлкөгө кирген ар бир жер-жемиш фитосанитардык бардык көзөмөлдөн өткөрүлүп, өсүмдүктөрдүн бир нече ооруларын алдын алууга карата лабораториялык текшерүүлөр жүрөт. Импорттолгон айыл чарба продукцияларына ишеним артууга болобу? Лабораториялык текшерүүлөрдүн системасы менен кабарчыбыз Гулера Туратбекова таанышып келди. Өлкөгө келген картошкаларды азыр лабораториядан текшерели. Мына бул таңгактагы картошканын үлгүсү Кытай Республикасынан өндүрүлгөн. Биздин өлкөгө импорттолот. Ар бир кирген азык-түлүк тиешелүү сынактардан өткөндөн кийин гана борбор кала аркылуу сатуучуларга жетет. Картошканын топурагы менен кошуп келиши мүмкүн. Бул карантинге кирген объект да. Лабораторияга келген жемиштин үлгүсү өсүмдүктөрдүн бир катар ооруларына карата текшерүүлөрдөн өтөт. Алгач топодогу зыянкечтер изилдене турган болсо, андан соң картошканын сырты, анын ичиндеги каротиндик бактериялык зыяндуу заттар жана курттардын бар же жок экендиги аныкталат. Бул козугарын жана бактериялык ооруларга текшерип жатабыз. Биринчи ошо жууп алганда эле картошканын тышынан белгилер, оорунун белгилери билиниши мүмкүн да. Парша, черная парша деген оорулар чыгышы мүмкүн. Бирок бул картошканы жууганда көрүнүп турат, таза картошка экеничи. Кытайдан келген жемиштер лабораторияга чейин Тургат өткөрмө пунктунда инспекторлор анын химикалык заттар менен өстүрүлбөгөнүн текшерүүгө алышат. Мен колумдагы нитратомер бул жемиштин ашыкча химикатын текшерүүгө алат. Азыр биз картошканы текшерүүгө алабыз. Негизи нормада 250-ге чейин болушу кажет экен, 118 экен, демек мында ашыкча химикат жок дегенди билдирет. Мындан тышкары Кытайдан жер-жемиштин түрлөрү, гүлдөр, көчөттөр жана кулатылган жемиштин түрлөрү келип жатат. Бүгүнкү алынып келген картошка бир нече текшерүүдөн кийин таза экендиги аныкталды. Демек, адам ден соолугуна эч кандай зыяны жок. Биринчи кезекте түшүмдүүлүктү азайтышы мүмкүн. Эгерде ошол жана гельминттерге жуубадыкпы, анда алтын түстүү картошка нематодасы чыгышы мүмкүн. Бунда албетте түшүмдүүлүк азаят. Ошол эле убакта таптакыр дагы түшүм бербей калышы мүмкүн. Жана башка көптөгөн коркунучтар бар. Жок, көзүңөр көрүп тургандай, ошо оорулар, эч кандай оорулар байкалган жок. Адамдын өмүрүнө зыян келтирбейт. Лаборатория энтомологиялык, гербологиялык, фитогельминтологиялык, микологиялык жана бактериологиялык изилдөөлөрдү жүргүзөт. Кытай Республикасынан жер-жемиштин бардык түрү импорттолгондугуна байланыштуу бардыгын ушул тартипте фитосанитариялык изилдөө жүрөт. Мындан соң гана Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү карантин фитосанитардык талаптарына ылайык жүктүн андан ары жол тартышына уруксат берилет. Тургат өткөрмө пунктунда Кытай Республикасынан кирип жаткан айыл чарба продукцияларына бүгүнкү күндө ЕАЭП Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы фитосанитардык тыкыр көзөмөлдөрдү жүргүзүп иш аткарып келишүүдө. Бүгүнкү күндө кирип жаткан импорттолгон картошка таза талапка жооп берет деген тастыктаманы биз маалымдайбыз. Көп жылдан бери эле жаңгак өсүмдүктөрү кирет, жер-жемиштин түрлөрү, көчөт продукциялары бүгүнкү күндө жазгы маал болуп кирип жатат. Ошол болгон кирип жаткан продукцияларга биздин башкармалык тыкыр көзөмөлдү жүргүзүп иштерди аткарып келүүдөбүз. Биздин өлкөгө жыл башынан бери 5900 тоннадан ашык картошка импорттолгон. Лабораториялык текшерүүлөрдөн буга чейин эч кандай карантинге алынган оорулар, зыянкечтер табылган эмес. Гулера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Борбордук Азия университетинин уюштуруусу менен ар улуттагы студенттер жана Нарын районунан келген мугалимдер Манас изилдөөчү Таланталы Бакчиев менен баарлашты. Анда негизинен кийинки муунга Манасты таанытуу маселелери туурасында сөз болду. Кыргыздар касиет деп сыпаттаган улуу баянга тиешелүү кызыктуу суроолор берилди. Манасчылык аны аздектөө, Манас айтуудагы аян түштүн мааниси туурасында маалыматтар айтылды. Окуу жай кыргыз улутунун баалуулуктарын чет элдиктерге таанытуу максатында мындай жолугушууларды байма-бай уюштуруп келет. Жазатайы албасам, жаңылып айтып салбасам, Мектептен окуганы менен мындай жандуу түрдө Манас айткан Манасчы, ошолорду студенттер өздөрү ошону сезип
жандуу түрдө манас укканда кандай сезилет? Бул манас деген кыргыз эли үчүн эмне? Себеби биздин университетте ар улуттун өкүлдөрү окуйт эмеспи? Кыргызстандыктар, тажикстандыктар, Афганистан, Пакистандык студенттер, Казакстандык студенттер бар. Мына ошолорго дагы кыргыз элинин бай маданий мурастары, анын ичинен биздин бай ооз-эки чыгармачылыгыбыз, эпикалык чыгармаларыбыз дагы маани маңызын, бул кыргыздар үчүн бул Манас баатыры же болбосо Манас эпосунун канчалык мааниси бар бүгүнкү күн үчүн, өткөн өтмүш үчүн, келечек үчүн мына ушундай суроолордун алкагында биз Таланталы агай менен бүгүн абдан жакшы баарлаштык. Быйыл балдар бакчалар 11 ай бою иштейт. Мындай өзгөрүү мамлекеттик кызматтагылардын балдары жай мезгилинде кароосуз калбашы үчүн уюштурулган. Учурда бакчалар алдын ала азык-түлүккө буйрутма беришип, балдардын санын тактоодо. Алар кандай шартта иш алып барат, кабарчыбыздын материалы. Кундуз Бакирдинова Нарын шаарынын тургуну. Ал эки баласын номер 18 Агдил балдар бакчасына алып келет. Мамлекеттик кызматта иштегендиктен быйылкы бакча системасындагы өзгөрүүгө кубанды. Эми жайкы июнь жана июль айында дагы балдарымды бакчага алып келем дейт. Албетте өтө сонун болду. Анткени гос жумушта иштеген ата-энелерге бул кыйын болчу да. Анткени бул садик бала бакча жайында жабылып калганына байланыштуу биз частный садиктерге берчүбүз балдарыбызды. Ал жагынын баягы акча жагынан да кымбатыраак болуп калгандыгына байланыштуу. Эми айла жок, иштешибиз керек. Ошон үчүн биринге туура келчү да. Анан бияк ошо быйыл билдик иштейт экенинечи. Өтө сонун ыңгайлуу болду бизге. Быйылкы жылдагы балдар бакчаларындагы мындай өзгөрүүлөр Нарын шаарынын аймагында гана тиешелүү. Бул мамлекеттик кызматтагы адамдарга түзүлгөн шарттар. Бакча тарбиячыларынын айлык маселеси өзгөрүүсүз мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Могу бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлер балдарын эч жакка алып бара алышпай жайында кыйналышкандыктан быйылкы жылы ошону узартуусу каралып бекилип атат да. Бүгүн берилиптир. Булардын айтуусу боюнча мисалы садиктердин бала бакчалардын жетекчилери айтып атат. Азыр бердик круглый год иштегенге, 11 ай иштегенге зарплатасын, тамак ашына акчанын эмесин бердик, бекип келип атат деп атат. Айлыктары, конечно, бюджеттен каралып аткандан кийин айлыгы толук төлөнүп берилет. Ушул тапта бакчадагылар азык-түлүктөрүн алдын ала даярдап балдардын санын алып жатат. Ал эми тарбиячылар эмгек өргүүсүн кезек менен алат. Нарын обласы боюнча жалпы 5 район 1 шаар болсо, быйыл жай айында 2025 июнь-июль айларында Нарын шаарында бала бакчалары иштейт. Тарбиячылардын эмгек акысын министерство тарабынан каржыланат. Ал эми тамак ашы ата-энелер тарабынан, прочий болсо бул жергиликтүү бийлик мэрия тарабынан каржыланат. Маалымат иретинде айтсак, 11 айлык иштөө Нарын шаарындагы балдар бакчаларында гана болот. Ал эми башка райондор жана айылдагылар жылдагыдай эле жайлуу балдар бакчасы уюштурулуп, ошол жака барат. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Улуу ата мекендик согушту эскергенде Ленинград блокадасы өзүнчө тарыхка ээ. Душман Ленинград шаарын жок кылуу максатында курчоого алган. Туура 872 күнгө созулган блокадада ачкачылыктан 642 миң, кээ бир булактарда 840 миңге жакын адам өлгөндүгү айтылат. Мына ушундай апат күндөрдү башынан өткөргөн Ленинграддын жашоочусунун жазган күндөлүгү азыр Нарын облустук тарых музейинде сакталуу. Күндөлүк кантип Нарынга келип калган жана анда кандай маалыматтар бар? Лариса Калдыбаева кызыгып көрдү. 16 апрель 1942 жыл. Мен бүгүнтөн баштап күндөлүк жаза баштадым. Күн жылып, асман ачык. Ленинград жанданды. Кечээден трамвай жүрө баштады. Бул биз үчүн аябай кубанычтуу. Мамам экөөбүз трамвайга түшүп, билетин сактап койдум. Эми таза суу эртерээк чыкса болбойт беле. Мына ушундайча башталган күндөлүк баяндары окуган адамды андан ары жетелейт. Ошол учурда душмандын курчоосунда калган шаар тургундарынын аргасыз күндөрүн көз алдыга таамай тартат. 25 апрель 1942 жыл. Мамам магазинден жаңы жумуш тапты. Сережадагы биздин үйгө түнөгөнү келди. Люсканы 1 майга чейин балдар үйүнө кетирсек, бизге тамак алууга 2 ашык талонубуз болот экен. Ошентсек дагы жашай турабыз. Уктайын чертерек, антпесем тамак ичким келе берет. Сегодня решил начать вести дневник тоже.
Ошондой эле күндөлүктүн айрым барактарында бүгүн биздин үй бүлөгө 25 грамм чай, 400 грамм туздалган балык, 1,5 литр пиво берилди деп сүйүнгөн маалыматтар да бар. Тарых үчүн мындай баалуу мурастын Нарындагы музейге буйруп калуусу өзүнчө бир окуя. Катардагы Нарын шаарынын тургуну Тойгонбай Жаанбаев 1977 жылдары азыркы Санкт-Петербург, ал кездеги Ленинградта 15 жылдай окуп иштеген. Кубаттуу корабльдарды курган айтылуу Балтика кеме куруучу заводунда иштеп жүргөндө аскердик патриоттук клубунда мүчө болгон экен. Ал клуб 1984 жылы 23 февралга карата 82 жаштагы Ленинград блокадасынын катышуучусу менен жолугушуу уюштурган. Бардыгы ошентип башталды. Биздин клубка өзүнүн ошо блокада катышкан кишилердин буюмдарын, китептерин, жана башка немелерин берди да, ошонун ичинде бул да бар болчу. Анан биз бүткөндөн кийин эртеси күнү баягы 23 февраль майрамда, анда 2 күндөн кийин кайра чогулуп, анан биздин жетекчи бар да, клубду башкарган. Анан буга берген белектерди бизге бөлүштүрүштү. Анан ошондо бизге эже белекти тапшырган да баарыбызга, 10 киши барбыз да. Анан мага ушунусу келди. Мага ушуну беришти да. Атайлап эле беришти. Толик, сен эми сырттан келдиң, Кыргызстанга кетесиң, барып жашайсың да. Анан эстелик болсун деп, анан ушуну берип, мага ушуну алдым. Андан мен түшүнгөндөн китептерди алгандар болду, буюмдарды алгандар болду бизге. 26 апрель 1942 жыл. Саат 20:30. Бүгүн дагы тынч эмес болду. Айгай салган үн, бомбалардын жарылуусу. Үйүбүзгө Серафима Михайловна келди. Бизге кичине нан, каша, анан да орус майынан ала келиптир. Кандай сонун. Күндөлүк ээсинин аты жөнү белгисиз, жазылган эмес. Анын орто окуу жайында окуганы, баяндарынын мазмунунан жаш курагы 16-17де болушу мүмкүн деп болжолдонот. Андан ары каарман денесине жаралар пайда болуп, өзүнөн жагымсыз жыт чыгып жатканын айтып санаасы менен да бөлүшөт. Андан кийин апам ооруду дейт, апам жумушка кетти дейт, каяка жумушка иштеген жазбаптыр. Аягында бир жакта бухгалтерияда иштеди дейт. Ошол кезде эле жумушка барып тапкан тыйынына сатып алышчу экен да. Ошону дагы карточка менен алышчу экен. Ошол тамак аш алуучу карточканы дагы кайра перерегистрацияга алдык дейт да, кайра каттоодон өттүк. Ошондо ойлодум, булар балким үйдөн бирөө өлүп калса, демек анын карточкасын кыскартып, тамак ашты ашык бербей, баардыгын ченелүү болчу экен да. Аягында бул бала цинга оорусу менен ооруптур да. Цинга оорусун мен билем, бул эмеден да, жанагы жер жемиштин жетишсиздигинен болот да. Ошол экен жер жемиш эмес, жер жемишти элестетпей эле койсун, башка тамак жетиштүү болгон жок да. Ошонун жетишсиздигинен цинга оорусу болуп, жара болуп, бутум жара болуп шишип, мен бутума турбай калдым. Бутум шигинен баспай калдым, бут кийим кийбей калдым дейт да. Күндөлүк музейге 2019 жылы тапшырылган. Бул жупуну дептердин урпактар үчүн кандай баалуу экенин музей кызматкерлериндей түшүнгөндөр аз. Анан бул күндөлүк биз үчүн өтө баалуу, тарыхый баалуулугу менен баалуу. Анткени ошол күндү элестеткен бул тарыхый баалуу буюм болуп эсептелет. Бунун сакталуу өзгөчөлүгү дагы бул кайрадан кайталанбай турган буюм. Бул кагаз, темир эмес, кагаз болуп аткандан кийин, кагазга жазылган жазуусу баалуу болуп аткандан кийин буларды биз температуралык общий эле музейдин жалпы температуралык нымдуулук режимдери бар. Ошол 18 градуска чейин жылуулугу. Нымдуулук болсо 40% чейин. Бирок буга нымдуулуктун деле, жылуулуктун деле кереги жок, ошол 18 чейин өтө мустакка деле турат да. Ошондуктан анан кийин күндү да сүйбөйт бул кагаздар, баардыгы эле кагаздар. Ошондуктан муну биз сактоо бөлүмүндө гана сактап, ошо 9-майганда гана алып чыгып ушу балдарга көргөзүп. Быйыл улуу жеңишке 80 жыл. Улуу ата мекендик согушту эскергенде Ленинград блокадасы өзүнчө тарыхка ээ. Душман шаарды жок кылуу максатында Ленинград шаарын курчоого алган. Ленинград салгылашында германиялык аскерлер оор жоготууга учраганына карабастан 1941 жылы 8 сентябрда Шлиссельбургту басып алып, Ленинградты кургактыктан бөлүп салууга жетишкен. Туура 872 күнгө созулган блокадада ачкалыктан 642
миң, кээ бир маалымат булактарында 840 миңге жакын адам өлгөндүгү айтылат. Курчоодо калган ленинграддыктарга бүткүл Совет эли кол сунган. 1941 жылы 12 сентябрдан 1942 жылдын октябрына чейин Ладога көлү жана аба флоту аркылуу шаарга керектүү кийим-кече, азык түлүк жеткирилип, шаардан айрым завод, фабрика жабдуулары эвакуацияланган. 1944 жылдын 27 январында Ленинград шаары Курчоодон бошотулуп, 3 миллион шаар калкынан 560 миң киши гана шаарда калганы айтылат. Блокадада калган Ленинград шаарынын тургундарынын каардуу күндөрүнөн кабар берген күндөлүк соңу 1942 жылдын 12 майы менен аяктайт экен. Аты белгисиз күндөлүктүн ээси мени дарыгер келип көрүп кетти жана госпиталга жолдомо берди. Эми госпитал мени кабыл алса экен деген сана аркоо менен аяктаган. Андан кийин уланткан эмес. Мына ушундай апат күндөрдү башынан өткөргөн Ленинграддын жашоочусунун жазган күндөлүгүн Нарындагы музей кызматкерлери эми келгендер окуя алгыдай көргөзмөгө коюшуп, аудио түрүндө угузууну дагы көздөп жатышат. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Мирзат Муталипова, Нарын шаары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар топтому соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү.